Айзирек Бектенова «Кан жыттанган акыйкат». Баары жакшы болот. Буйрутса баары жакшы болот. Ары бери сыртта тынч ала албаган эркек бир жерге тынч тура албай, улам тамекисин түтөтүп алды. Бир маанилүү нерсени күткөн сыяктуу бет маңдайында турган чоң имарат ичин сырттан мойнун созуп тиктеп алат да, кайра чоң каалганын сыртынан ичкериге көз чаптыра, ары бери тамекисин буркуратып түтөтүп, чегип басып жүрдү. Түзүлүшү, кийген кийимине караганда чоң кызматта иштеген эле чиновник көпөстөрдөн экени бир көргөн адамга билинип турат. Жанында топтолуп, жалаң кара костюм шымда кычырашып, кара көз айнекчен турган 2-3 гүлтүйгөн жигиттерди көрүп, сыягы коргоочулары болсо керек деген ой кетет. Ананчы, тиги киши басса кошо басышып, ал тургай тамекисинен бери шыпылдап күйгүзүп берип жаткан соң, бат-баттан уламдан улам бир жакка шашып жаткан сыяктуу, колунда жанатан чыкылдаган саатын карап алган киши эки көзү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп турат. Бир убакта аркы чоң имараттан чыккан ак халатчан аял тиги кишини бир карап алып, бир нерсе айтчудай башын ийкеп, өзү тарапка көздөй чакырып, өзү имараттын бурчуна барып тура калды. Ушуну эле күтүп тургандай, тиги киши да шашыла аял тарапка жетип барды. Эмне болду? Баары жакшыбы? Абалы кандай? Эмне болду наристелер? Шашыла суроо артынан суроо берип алган киши сөзүнүн аягына чыга албай мукактана аялга телмирет. Тиги аял бир саам үн катпай тиктеп тура, акырын башын ийкеп койду. Ооба, баары жакшы, жубайыңыздын абалы да жакшы. Эгиз наристелүү болдуңуз, куттуктайм. Бирок аялдын үнү муңдуу чыгып, чын эле эгиз наристелер төрөлгөндөгүдөй кубанычта эмес эле. Азыр эле бир нерсе болуп кетчүдөй, же тиги турган кишинин оюнда такыр башка нерселер бардай, ак халатчан аял баарын билип тургандай жүзү муңая жерди карады. Кудайга шүгүр, рахмат силерге, бул сага. Коюн чөнтөгүнөн алып чыгып, ак кагазга оролуп бүктөлгөн жашыл акчаларды алып аялга суна койду. Экөөнүн жашыруун иши бардай, эки жагын элеңдеп карап алган аял эч нерсе дебестен шашыла киши сунган кагаздарды ала койнуна ката салып, кишиге карап калды. Бул эмнеси? Адамдар көрсө өлгөнүм ошол, ишимен айрылгым келбейт деген менен, акча адамды эмне гана кылбайт дейсиң? Жанагы муңайыңкы жүзү заматта жазылып, өзгөрө түшкөнүн кыракы киши байкап койгон. Эч убактысы жоктой шашылган киши аялдын сөзүн бөлө сүйлөдү. Эч ким эч нерсе билбеши керек. Ананда жасаган ишиңди аягына чыгарууң зарыл. Болбосо кандай нерсе күтүп турганын жакшы билесиң. Менин да мындан башка аргам жок. Кишинин айткан сөздөрү дарыгер аялды андан бетер коркууга салып жатты. Бирок ал айткандай кылбаса болбосун түшүнүп турду. Бир уул бир кыздуу болдуңуз. Жубайыңыз сизди күтүп жатат. Кирип көрүүгө болот. Кечинде калган жолун өзүм айтам. Болгону башка мынтип көрүнгөн жерден жолумду тосо бербеңиз. Бул жер үйүңүз эмес. Аял да сөздөн калбай, бирде кыжырдана сүйлөп, жанындагына акшыя карады. Өтө жакшы, калганын кечинде аласың акчаңдын. Эми мен жубайым менен көрүшүүм керек. Албетте. Шашылган киши ичкери көздөй кирип кетти. Артынан узата караган аял эмне иш кылып жатканын өзү да түшүнө албай тургандай, оор улутуна башын мыкчый, дубалга жөлөнө шалак отура кетти. Канчалык артка кетенчиктеп токтотушту каалабасын, канчалык бул жерден качып кеткиси келип турса да, айла жок. Өзүнүн 5 жашар наристесинин өмүрүн азыркы эле өзү төрөткөн наристеге алмашып ала албай турган. Көз алдына баласынын ичке тамагына кадалган жалт-жулт эткен жексур камкорлордун жалаңдаган бычагы элестеп, бүткөн боюна бирөө муздак суу сепкендей ордунан ыргый тура калды. Эгер бир эле ашыкча жаңылыштык кетирсе, баласынан түбөлүк айрылат. Уулун уурдап кеткен күн айтылган тапшырма дал ушул болчу. Өзүнүн кайсыл жерде турганын унутуп калган экен. Качан гана кийинки төрөттө кабыл алуусун суранып чакырышканда эсине келип, ичкери көздөй аргасыз кадам таштап баратты. Бул учурда аял эгиз наристелерин кучагына алып, алардын көшүлүп уктап жатканын карап,
өзүнчө түгөнгүс бакытка балкып турган. Качан гана бир аздан соң келген дарыгер кыз наристелерди жуунтуп тазалап караган алып кеткенде бир аз эс алып жатып калган. Төрөт деген оңой дейсиңби? Миң жеринен сай-сөөгү сыздап, өлүм тооруп, өзүн жоготуп баратса да чүрпөлөрүнүн аман эсен ааламга келишин тилеп жаткан. Биринчи үн, биринчи наристелердин жыты. Аруу, таза бейпилдиктин, дүйнөдөгү эч нерсеге татыбас жыттын жыттаганда жан сыздаткан оорусу замат да унутулуп кеткен. Эне мына ушундай зат эмеспи? Көзүнүн жашы мөлтүрөп, биринен бири өтүп жарыша ыйлаган наристелерин карап алып, чыныгы бакыттын даамын сезип турду. Андан жарым саат өтүп өтпөй башка бөлмөгө которулуп жаткырып коюшкан. Жардам бере коюшуп көзүн караган дарыгерлер да албетте күйөөсү себептүү болсо керек. Бизде андайда кошомат кылып калуу эски адат эмеспи? Азырда жанына карашып жүргөн жаш медайым кызга наристелерин кармата өзү эс алып жата кеткен. Сырттан кирип келе жаткан киши эшиктин туткасын кармап ала ичкери кире албай туруп калды. Аялынын жүзүндөгү жаркып турган бакытты көрүп, ич-ичинен улутуна кайгырып, көзүнүн жашы кантип төгүлө түшкөнүн да билбей калган. Качан аялынын үнү чыкканда гана өзүнө келе ичкери кирди. Бул жакка киргени кантип уруксат алдың? Боло берет бекен, киргизбейт эле го. Аялы ордунда жаткан жеринен колун суна, жолдошуна жылмайып суроо берип алды. Кадамдарын араң таштаган күйөө кылмыш кылган эмедей өзүн күнөөлүү сезсе да, күлкүсүнө баарын жашырып турган. Албетте, кантип уруксат албай коет элем? Көргүм келди силерди. Акыбалыңар жакшыбы? Кыйналган жоксуңбу? Киши жанына келип, жубайын жүзүнөн сүйүп, колдорун кармай отура кетти. Ооба, баары жакшы, баары сонун. Кыйналганым артта калды. А сен наристелерди көрсөң эле, алардын бири-бирине окшоштуктарын айтсаң, биздин наристелер. Сен деген ата деген наамга ээ болдуң, жарыгым. Мен канчалык бактылуу экенимди билесиңби? Сен да аябай толкунданып жатсаң керек, көрүүгө. Аялы кишинин колдорун кармап алып, кубанычын жашыра албай, жаш балача эркелеп сүйлөп кирди. Анын божурап жаш баладай кубана айтып жаткан сөздөрүндө бактылуулугунда сөз жетпес түгөнгүс эле. Улам өзүнө карай тигилген каректен төгүлгөн мээримдер, сүйүү, күйөөсүнүн жүрөгүн тилип, тирүүлөй өрттөп жатканын аял капарына да алган жок. О, күйөө байкуш, аялдын көзүнө кароого алы келбегендей, көздөрүн ала качып, жерди карап, башы шылкыя түшөт да, кайра бактылуу аялын аяп кете, анын сөздөрүн кунт коюп угуп, ичинен сыздап жатса да, келинчегине билдирбей жашырып турду. Аялдын көзүндөгү азыркы бактылуулукту бузгусу келбей, анын ордуна жаш менен жуулган жүзүн көргүсү келбесе да, айла жок экенине ынанган. Рахмат сага, жарыгым. Мен сени менен бактылуумун. Силер менин түгөнгүс бакытымсыңар. Аркы жагына сөз сүйлөөгө алы келбей, үнү буулуп, азыр эле ыйлап жиберчүдөй өңү кубара түшүп, көзүнө жаш келе түштү эркектин. Эмне болду сага? Баары жакшыбы? Аялы бир нерсени сезгендей суроо берип, жанатан көзүнөн жашы кылгыра түшкөн күйөөсүн таң калыштуу карап алды. Жок, баары жакшы. Бул жөн гана сүйүнүчтүн көз жашы. Өзүн өзү алдап алган киши көзүнүн жашын сүртө жылмайып, жубайынын маңдайынан сүйүп койгон менен, бирок кыраак аялында түпөйүл ой ичин тырмап, күйөөсүнүн азыр эле баары жакшы деген сөзүнө ишене албай турган. Анткени күйөөсүнүн биринчи жолу көз жашын көрүп турганы. Менин периштелерим кайда? Көрүүгө ашыкмын аябай. Аялынын оюн буза, киши ортодо тынчтыкты бузуп сүйлөп жиберди. Азыр алып келишет. Өзүм бир аз кыйналганым үчүн ороолорун алмаштырган алып кетишкен жардамчы дарыгерлер. Бир аз күтө турсаң келип калышат. Өзүңдү көп кыйнава. Дарыгерлер жардам берет чыкканыңча үйгө. Көп кыймылдаба, Экөө бир аз убакыт сүйлөп отурганча бөлмөнүн эшиги ачылды. Мынакей кичинекейлериңиз келишти. Апакай таптаза кылып, ороолорун алмаштырып, кийимин которуп тазалап келдик, Акылдуулар. Бир дагы ыйлашкан жок энесине келгенче. Аркы жактан чыккан үн кишини селт эттирди.
Бул жанагы дарыгер аялдын үнү эле. Кишини капарга илбей, уламдан улам эки наристеге мээримин төгүп сүйлөп жаткан аял экөө тиктеше түшүштү. Жүрөгү түпөйлүү боло, аялы бир нерсени билип калчудай шашыла аялдын жанына жетип барган эркек бул аял наристесин азыр эле колуна карматпай алып кетчүдөй сезиле жүрөгү опколжуп алды. Бир чети кичинекей наристесин ак халатчан дарыгерден кызгана да түштү окшойт. Кармап турган аялдын колунан чүрпөсүн ала койду. Анда санда чукуранып, эч нерседен бейкапар уктап жаткан наристе телмире тиктеген кишинин өмүрүн 100 жылга узарта салгандай, бардык жашоо бир саамга токтоп калгандай сезиле түштү. Кичинекей ороодо жаткан наристе кишинин бүткүл дүйнөсүн өзгөртүп салчудай сезилди. Бала бакыт, бала байлык эмеспи? Эч жүрөгү элжиреп, саамга тиктеген киши азыр эле бүт оюнан кайтып, эч кимге бербей, алыстарга алып кетип калгысы келди. Баарын артка таштап, ушул 3 периштесин алып жер кезип, алыс кеткиси келип турду. Бирок кайдан? Убада деген убада эмеспи? Аткарбаса, керт башына кошуп, бүткүл үй бүлөсү жок болоорун өзү жакшы билет. Бул наристелер төрөлгөнү да эң чоң коркунуч. Бул нерсени эч ким билбеши керек. Канти ушул таттуу эки периште чүрпөсү өз ата-энесине ушунча азап алып келмегиле. Бирок өзү да убада берген соң туруу керек экенин жакшы билет. Алардын келечеги үчүн да, мекендин келечеги үчүн да, өзүнүн наристелерине эң кыйын, машакаттуу жол, тагдыр тандап бергенин эстегенде, жашоодон жок болуп кеткиси келсе да, өзү өлгөнү менен артында үй бүлөсүнүн тынч жашоо кечириши күмөн экенин ойлоп алат. Артынан аңдыган душмандары бир кадам туура эмес басса, башын алууга шай турганы дайым эсинде. Эгер бул кабарлар алыска угулса, жанында өзүнө кошуп наристелердин да тагдыры өлүм коштогон жашоодо калаарын жакшы билет. Эки периште чүрпөлөрдүн жарыкка келүүсүн күтүп, ач бөрүдөй аңдыган душмандарына сырттан билгизбей дос кейпин кийип, артынан тиш кайраган жексурларга кабар жетсе, өмүр бою үй бүлөсү кооптуу жашоодо калаары толук мүмкүн. Көзүнүн жашы мөлт-мөлт тамып, акырын наристесинин жытын жыттап алды. Бах чиркин. Бул бейиштин жыты. Бул жытты эч бир жерден таппайт эмеспи? Сен менин уулумсуң. Сен менин уулум. Тамырыңда менин каным агат. Уулунун кулагына ушул сөздөрдү шыбырап алды. Бул жыт түбөлүккө эсинде калат. Бул жыт дүйнөдөгү керемет атырдан да жыттуу эле. Өзүн саамга болсо да эң бактылуу адам элестетип алды. Алмак салмак эки наристесин карап тойбой, уламдан улам экөөнү өөп жыттап жатты. Бир гана максаты түбөлүккө ушул көз ирмем эсинде калса. Түбөлүккө ушул жыт, ушул бакыт эсинде калса. Наристелерин алып отуруп, экөөнүн тең оң жак билегинде бармактай чоңдукта меңди байкады. Аман болсо балким, ушул меңдер эгиздерди кайра табыштырар деп ойлоп, акырын колдорунан өөп койду. Качан гана өзүнө бөлүнгөн убакыт аягына чыкканда, жубайы менен коштошуп, чекесинен өөп, эртең кайра келерин айтып, аргасыз сыртты көздөй жөнөдү. Унаасына барып буркурап, жаш баладай ыйлаган башчысын караган жигиттери баарын түшүнгөндөй, үнсөзсүз баштарын жерге салып алышкан. Качан гана кол телефонуна келген чалуу кишинин оюн бузду. Баары даяр. Бүгүн кечинде белгиленген жерге алып барам. Мүмкүн болушунча батыраак кетишиңер керек. Баламдын өмүрү силердин колуңарда. Эч ким билбеши керек. Бул душмандарым кулагына жетсе, менден өч алуу үчүн баарын жасашат. Демек, түшүндүңөр да, Сыягы өзүнө жакшы тааныш кишидей го. Сөзүнүн аягына дейре эч ким бөлгөн жок. Балким ызаасын, кайгысын түшүнүп турушту бекен. Кыжаалат болбо. Наристени белгиленген убакытта алып кел. Калганы бизден. Айтмакчы, сенин душмандарың билип бүтүштү. Адамдарыңдын арасында чыккынчылар бардай. Андыктан балаңды көз жумду деп айтасың. Калганын дарыгер өзү жасайт баарын.
ошондо балаңдын тирүү экени сыр бойдон калат. Түшүндүм. Башка сөз айта алган жок. Тек гана чалуудагы сүйлөгөн киши айткан чыккынчы ким деген ой жеп турду. Унаасына отурар замат ушуну эле күтүп турган айдоочу жигит зуулдата жол тандабастай айдап жөнөдү. Сыягы кайда бараарын айтпаса да белгилүү болсо керек. Жолгата ойлуу кетип жаткан шефинин уламдан улам унаанын күзгүсүнөн карап коет. Эч ким эч нерсени сүйлөгөн да жок. Тек гана үн катпай ойлуу отурган шефин качан гана унаа токтогондо айдоочусу ойдон алыстатты. Шеф, биз жетип келдик. Айдоочу жигит эмне кылалы дегендей суроолуу шефин карады. Эгер кааласаңыз, биз кирип алып чыгабыз. Сиз отура туруңуз. Кичинекей көчөнүн кычык бурчунда жайгашкан дүкөнчөнүн алдына келип унаасын токтоткон жигит шефинин уруксатын күтүп калды. Жок, отура бер өзүм. Шефи да бир аздан соң колун шилтей, айдоочусунун ордунан тургузбай, өзү сыртка чыгып, жанагы кичинекей дүкөнчөнү көздөй жөнөдү. Ийгиликтер болсун. Чарчаганыңыз жокпу? Аркы жакта темир тезектери менен алек болуп, улам бир нерсе жасап жаткан картаң, сакал муруту өсүп, чачы тармал келген, бак жайган далылуу кары кишиге карап сүйлөп алды. О, кадырлуу конок, келиңиз кана. Жаныңыз аманбы? Сыягы жакшы тааныштар го. Бири-бири менен жылуу учурашып, бир аз аркы жакта турган стол үстүнө отура кетишти. Кубанычтуу кабар го, Келгениңиз жаңылык өзү. Эмне кызмат менден? Кишинин жөн келбегенин билген уста дароо суроону кабыргасынан койду. Билип туруп сурайсыз да сиз дагы. Жарамды тырмайсыз го. Тирүүлөй өрттөнүп жатам чынында. Кишинин берген жообунан кайра муңая түшкөн уста ичинен өзүн жемелеп алды. Ошентсе да куттуктайм. Өмүрүн берсе табышат. Мындан башка арга жок экенин билесиз го. Тагдыры ошол экен. Эң башкысы аман эсен төрөлүптүр. Айтмакчы, сиз айткан нерселер баары даяр болду. Сыягы тиги киши экөө жакшы сырдаш окшойт. Баарын билгенге караганда, ичиндеги төгүлбөгөн сырдын баарын ага келип айтып, ал менен акылдашып турары билинип турат. Тамтаңдап, бир буту аксап баскан уста ары жакка өтүп, эңилип алып, кооз сандыкта катылган кичинекей кутучаны алып чыкты да кишиге сунду. Бул сизге айтканыңыз боюнча жасадым баарын. Жанатан ойлоп отурган киши кутучаны алып чыгып, ичинде жаткан кооз тумарды карап алды. Көз жоосун алат демеле. Рахмат сизге. Эмгегиңизди баалайм. Коюн чөнтөгүнөн чыгарып, жашыл кагаздарды стол үстүнө таштап койду. Кайра салып коюңары. Устанын үнү кишини селт эттирди. Менден белек болсун уулуңузга. Уста жылмайып койду да, кайра сунган акчаларын алып, кишиге карматып койду. Төгөрөгү теп келишкен, ортосунда кооз туунун сүрөтү түшүрүлгөн темирден чегерилип жасалган тумарда чынында мыкты чеберчилик бар эле. Бул устанын колунан көөрү төгүлгөн мыкты уста экенинен кабар берип турат. Ортосунан эки бөлүнүп, бир бетинде мекендин туусу чегерилсе, экинчи бетинде эгиздердин элеси коюлган. Мыкты чеберчилик. Сизге ыраазымын. Устанын жанатан май болгон колдорун бекем кыскан киши мынчалык кооз тумар жасалышын күтпөсө керек эле. Чын дили менен устага ыраазы боло акырын кучактап койду. Баары жакшы болот. Эгер эс тартканча жоготпой жүрсө, тумардагы тартылган желек мекен экенин аңдап түшүнөт балаңыз. Демек, мекен үчүн кызмат кылуу дагы ыйык милдет экенин билет. Тек гана күтүү керек. Желкесине колун кое, акырын далысынан таптаган уста кишиге тумарды кармата салды да, өзү ары тарапка басып кетти. Саат жебеси улам чыкылдап, кеч кирип бара жатты. Канчалык мүнөттү артка кайрып койгусу келсе да, мындан пайда чыкпай, күткөн убакыт бат эле жетип, кадамдарын алсыз таштаган киши устанын жанынан чыгып, унаасына отурду. Кеттик, оорукана кайда? Зуулдаган айдоочу дароо унаасын түз жолго салып, оорукананы көздөй жөнөштү. Саат түнкү 2-лерден өтүп калган. Кара чүмбөттөлгөн эки унаа дээ ооруканадан алыс эмес, чоң дарбазанын арты жагындагы бак тарапта жашыруун, алда кимди күткөндөй көпкө турушту.
Качан гана шашкан каран аркы чоң дубалдан ашып түшүп, экинчисине ороодогу ымыркайды кармата салды. Баары алдынан даярдалган үчүн жанагы жүргөн эки дарыгер да чынында мыкты тандалган айымдар болчу. Алардын шамалдай чапчаңдыгы, күчтүүлүгү, жана аялдан амал качып кутулбайт деген кыракылыгы аркылуу наристени ичкериден алып чыгуу кыйынга турган жок. Шеф, алар келе жатышат. Шашкалактаган айдоочусу бир убакта көзүн чекчейте шефине кайрылды. Дароо аларды күтпөй, унаанын эшиги ачыла, аялдардын бири ичкери кирип отура кетти. Кеттик, убакыт өтө аз. Унаа зуулдап жолго чыгаары менен аларды узатып калган аялдын бирөөсү акырын артты көздөй ооруканага жөнөдү. Колуна наристесин кучактаган ата жол ката үн каткан жок. Эч кимге ишенбейт. Аркы жактагы жигиттерин да бошотуп жиберип, айдоочусу жана жанындагы аял үчөө жол алды. Жетип келдик. Бизди күтүшүүдө. Аял эмес, жапжаш кыз башындагы оролгон жоолукту чечкенде гана жайылган узун чачы белине түшүп, унаадан дароо сыртка чыкты. Аркы жактан караңгыдан чыккан 2-3 куралчан караандар пайда болуп, анын ичинде бирөөсү улуту башка экен. Арасында жанагы кыз гана кыргыз тилде сүйлөп, алардын айтканын которуп берип жатты. Бизге ишенгениңизге ыраазыбыз. Сизди ишендирип айталам. Наристеңиз мыкты адам болуп бойго жетет. Албетте, мекен үчүн кызмат кылат кийин. Биз ар кандай ар кайсы өлкөдөн тандап алабыз. Биздин максат акыйкаттык үчүн, эркиндик үчүн, келечек үчүн күрөшүү. Бирок сиздин уккандарыңыз сыр бойдон калуусу керек. Сыр бойдон. Анткени ал тууралуу эч ким билбейт. Сиз менен байланышып, өзүбүз ар бир жылда балаңыз тууралуу маалымат берип турабыз. Кандай таза наристе. Киши колундагы наристени карап алды. Өң түспөлүнө караганда тиги сүйлөп жаткан деле түзүк адамдай көрүнөт. Бирок ишене да албай турду. Канчалык колундагы наристени бергиси келбесе да айла жок. Араң баскан буттары бейтаныш караанды көздөй акырын жылып, наристесин тиги чет өлкөлүк бейтаныш кишинин колуна тапшырды. Акыркы жолу өп, акыркы жолу колдорун кармап алып, кое бергиси келбесе да, ичи туз куйгандай ачышса да, колундагы наристе жаткан атайын баштыкчаны кишинин колуна бере салды. Убакыт бүттү, кетүүбүз керек. Колуна наристени алар замат кишинин далысынан таптаган бейтаныш киши коштошкондой тиктеп ала аркы жактагы жигиттерге башын жаңсап буйрук бере салды. Дароо түшүнгөндөй, жигиттер аркы жактагы килтейген унаага отуруша баары жөнөп кетүүгө шай эле. Токтоңуз. Бир аз жылган соң, бир нерсени эстегендей акырын токтогон кишиге жетип келе, чөнтөгүндөгү тумардын жарымын алып чыкты да, бейкапар уктап жаткан уулунун мойнуна тагып, маңдайынан сүйүп алды. Аты Медер. Уулумдун аты Медер. Түшүндүм дегендей баш ийкеген киши дароо артын карай унаасына отуруп жөнөп кетти. Караанын узата тиктеген ата жанынын бир бөлүгүн бирөө сууруп кеткендей өксүп ыйлап чөгөлөй, эч кимди көзгө илген жок. Тек гана жерге отура, ичиндеги толуп ташып жаткан өксүктү чыгара албай, аба жетпеген сыяктуу кыйналып, көзүнүн жашын көл кылып төгүп алды. Жанына жетип келген жалгыз айдоочусунда капарга илген жок. Тек гана ишеничи бир ошол жанында кеткен кыргыз кызда. Анын уулуңуздан кам санабаңыз деген сөзү бир аз болсо да жибитип турган. Эртең менен чоң төрөткананын ичин катуу кыйкырык, ый менен коштолгон аялдын үнү жаңыртты. Жок, жок, менин уулум. Жок, болушу мүмкүн эмес. Мен бул нерсеге ишенбейм. Кана уулум, кана менин наристем. Айланасында эч кимди көзгө илбей, күйүттөн чыңырып жерге жыгылган аялды күйөөсү сөөп отура калды. Бир нерсе деп айтып, бир нерсе деп аялын жеңилдетип алдашкада дити барбай, үнү каргылданып араң чыгып жатты. Болду. Өзүңдү карма, жаным. Маңдайыбызда бар экен мына, эмне кыла алат элек? Аялын катуу кучактай, чөгөлөп отурган кишинин оозуна мындан башка сөз келбей калган. Көзүнүн жашын төгүп, аялына кошо жаш баладай ыйлаган эркек кишини бир гана жанындагы ак халатчан түшүнүп тургандай,
бирде жек көрүп, эзилип ыйлап отурган эркекти жекире карап, азыр эле бардык сырын төгүп салып, ашмалтайын чыгарып айтып салгысы келип, мелтее тиктеп турду. Мен ишенбейм. Жок, мен ишенбейм. Анда эмнеге аны мага көрсөтүшпөйт? Наристемди эмнеге көрсөтүшпөйт? Сен айтчы аларга, суранайын, көрсөтүшсүнчү. Жаш баладай жалдырап жалбарган аялына эмне деп актанаарын билбей, айласы алты кетип жаткан эркек акырын оозун кыбыратты. Биздин кызыбыз бар, жаным. Кызыбызды ойлошубуз керек. Сен бул сыноону көтөрө албайсың деп корком. Ошол себептүү мен көрсөтүүлөрүн каалабадым. Сен ооруп калышың мүмкүн. Ансыз да алсызсың. Көтөрө алышыңа көзүм жетпейт. Жарыгым, мага кара, биз кызыбызга керекпиз. Карачы, кызыбыздын тагдырын ойлошубуз керек. Сөзгө келбей өксүп ыйлап жаткан аялына дап карай да албай, чөгөлөп отурган калыбында аялын бекем кучактай, алаксыткан аракет кылып жатты. Качан гана аркы жактан чукуранып ойгонгон эгиздердин бирин алып келишкенде, өзүнө келгендей ыйын токтотту келин. Мөлтүрөгөн сулуу көздөрүн сулуулугу жоголуп, шишип да кеткен экен. Жанатан уйпаланган чачтарын акырын өзүнө келтирип, көзүнүн жашын назик, узун колдору менен сүртүп ала, ак халатчан келиндин колунан кызын ала коюп, өөп жыттап алды. Энелик мээрими азыр эле көздөрүн ачып, ойгонуп, эч нерсени түшүнбөй, эч нерседен бейкапар жаткан кызына көзүндөгү жашы менен кошо төгүлүп турду. Ары бери чукуранып алып, ыйлап кирген кызын бооруна кыса, баласын жоготкон күйүтүнө чыдабай чөгөлөп, үнү чыкпай буулугуп калган сыяктуу. Ичиндеги жеп жаткан күйүттөн бошоно албай, өксүп турган аялдын ызасын эч ким бөлүшүп, эч ким ала алмак эмес. Кантип эле менин наристем? Ала турган болсоң эмнеге жараттың эле, Кудай? Бул эмнеси? Кантип чыдайм? Көзүнө жалдырай караган аялынын абалы эркекти тирүүлөй күйгүзүп жаткан. Ар бир ызалуу көздөрүндө төгүлгөн жаштарга өзүн күнөөлүү сезип, баарын таштап, алыстарга качып кеткиси келип турду. Жүрөгүнө октой кадалган жубайынын суроолоруна кантип жооп беришти билбей, айласы алты кетип жатты. Баары жакшы болот. Бул күндөрүбүз өтүп кетет жаным. Өзүңдү колго ал. Акырын жубайынын башын көкүрөгүнө жөлөй отурган кишини көз кыры менен караган дарыгер акырын эшикти тыкылдатты. Келиңиз, сизге бир аз эс алдыруучу дары куябыз. Өзүңүздү көп кыйнап салдыңыз. Эки көз алайган аял күйөөсүн бир карап алып, качан гана күйөөсү баш ийкеп сөйөп тургузганда акырын басып жайына жата кетти. Мен жаныңда болом. Кызыбыз да жаныңда, мен карап турам. Эч кайда кетпейбиз. Сен бир аз эс ал. Тамырына сайылган асма уколдон улам аял көздөрү жумулуп уйкуга баратты. Чачынан сылап, аялын аяган киши кызын колуна алып карап отурду. Жанындагы аял канча тикирейе караган сайын дүйнөсү эңшерилип, бир чети коркуп да кетип турду. Анын карегинен өзүнүн эң жаман, эң алсыз, жалганчы эркек экенин, сырынын баарын азыр эле төгүп салчуга даяр турганын окуп турду. Бирок мындан кам санабайт. Анткени жаш баласынын башынан тал чачы түшпөс үчүн баарын жасашын жакшы билет. Аял түштөн ооп көзүн ачты. Жанында эч ким жок экен. Жанындагы кызын колуна ала койду. Ооба, кыз үчүн да өзүн кармоосу керек. Өксүгөн ичиндеги батпаган буктун баарын чыгарып алганга бир аз өзүн жеңил сезип калыптыр. Ооруканада калгысы келген жок. Эртеси күнү күйөөсүнө айтып, үйүнө алып кетүүсүн сурап чыгып кетти. Кишинин болсо колуна төрөлүп, чарчап калган, дал өзүнүн баласындай наристени кармата салган келиндин көзүндөгү чындыкты экөө гана билип, экөө гана сыр бойдон сактап калышты. Жанагы бейтааныш чет өлкөлүк кишинин сөзү эсине түшүп, чын эле колундагы жансыз жаткан наристе өзүнүн жаңы төрөлгөн уулуна куюп койгондой окшош экенин байкады. Баарын калганын өздөрү бүтүрүшөт деген сөзү кулагына жаңыра түштү. Аялы ооруканадан чыккан соң бардык дос туугандарына уулунун чарчап калганын айтышып, жансыз наристени жаназа окулуп жерге беришти.
Аялы билбеш үчүн наристенин колундагы жасалма атайын тартылган меңди да дарыгер аял менен күйөөсүнөн башка эч ким биле алган жок. Бир гана аялында өзүнүн баласын жерге берип жатканына күмөн ою калып, качан гана колундагы меңди көргөндө ыйлап сыктап, чын эле өз баласы экенине ишенип кала берди. Ошол болду. Эч ким эч нерсе билишкен жок. Дос тууган, жоро жолдош, жада калса жанатан аңдып жүргөн душмандарына да бул суук кабар желдей тарап, эми бул кишинин күйүтүн түшүнүп турушкандай убактынча алыстап кетишти. Албетте өздөрү да эми бул кишини эч ким кармап тура албасын. Ачуусу келген убакта баарын мойсоп салчудай, арстандай сүрүнөн коркушуп, душмандарына чейин айбыгып алышаар эле. Күндөр өтүп, убакыт зымырап учуп жатты. Кызы көзгөрүнө болпоюп толуп, эң бир таттуу наристенин жытына балкып, аялы бир аз болсо да өзүнө келип, кызы үчүн жашап, жаш наристенин өлүмү уламдан улам унутулуп бараткандай. Аялында эми ал тууралуу ойлонуу кыйынга тургандай. Андан көрө биротоло унутуп салгысы келип, эч нерсе менен иши жок, бактысына кызынын өмүрүн тилөө менен гана күн өткөрүп, ошол жашоого көнүп баратты. Бир гана ичиндеги сырын эч кимге айтышын билбей, же кимден кантип кабар алышын билбей, өзүнүн кылган ишин туура же туура эмес экенине түшүнүп жете албаган байкуш ата күндүз үй бүлөсү үчүн калптан күлсө, түн ката ичин ит тырмагандай ачышып, жегени желим, ичкени ирим болду да калды. Өз колдору менен тапшырган уулу тууралуу кайдан, кантип кабар алаарын билбейт. Эң башкысы амандыгын тилеп, бир күнү болбосо бир күнү баласын аман көрөрүн Кудайдан жалбарып суранат. Кээде өзүнүн жакшы сырдашы жанагы темир устага барып, баарын айтып алып, өлгөнчө ичкиликтен өчүн чыгарып алганы менен ал да жардам бербегендей. Уста эч нерсе дей албай, үңкүйү уккандан башка эч нерсе кыла албайт. Баласынын өлүү же тирүү экенин билбей, тирүүлөй жашоонун берген сыноосуна көмүлүп бараткандай сезет өзүн. Канчалык өзүн колго алып, жашоого умтулса да, наристеси түшүнүнөн кетпейт. Ошондогу жыт, ошондогу көздөр, акыркы жолу ыңаалаган үнү. Бирок баласынын өлгөнүнө ишенгиси келбей, бир күнү жолугаарын самайт. 3 күн жүргөн учак акыры келип токтоп, андан түшкөн бейтааныш киши жана шыпылдап ыкчам кыймылдаган узун кара чачтуу кыз жанатан колуна кармаган атайын баштыкчада наристени алып, көп убакыттан бери өздөрүн күтүп турган вертолетко отура аба каттамында кайдадыр жөнөп баратышты. Канча аралдар, канча тропикалык токойлор, тээ алыста, жердин бетинде жайнаган жан жаныбарлар. Вертолеттун дарылдаган үнүн уккан сайын, жан алгыч келгендей жаа бою үркүшүп, чоң кичинесин тебелеп качып жөнөп бараткан жандыктар жайнайт. Дал ушул кооз жердин үстүнөн өтүп, кичинекей туш тарабы деңиз менен курчалган аралга келип токтошту. Аркы жактан жалаң военный кийинишкен жоокер жигиттер күтүп алышып, баары ийилип, тиги кишиге салам берише, кыркадай тизиле туруп калышкан. Кош келдиңиз, шеф. Алдынан чыккан дагы бир өзү курактуу, өңү сүрдүү киши менен аял чыгып, баш ийке учурашты. Жагдай кандай? Жайындабы? Эч кандай кыйынчылык жокпу? Түшөр замат аркылар менен учурашкан киши бул жерди сыягы өзү башкарат окшойт. Дароо абал тууралуу сурап кирди. Жок, шеф, жайында. Кандай барып келдиңиз? Учурашууңуз кандай өттү? Эң сонун. Киши артын карап, аркы жактагы жардамчы кыздын колундагы наристени көрсөтүп, мыйыгынан жылмайып алды. Наристеге эң таза сүт алып келгиле. Курсак ачса керек. Жакшылап жылуулап карагыла. Аркы жакта турган аял менен жаш кызга акырын түшүндүрүп, жанатан ороодо жаткан наристени карап алып, кулагына салып койгон нерсени ала койду. Бул жанагы вертолеттун үнүнөн чочубас үчүн атайын салынган нерселе. Сен мыкты жигит болчудайсың. Көзүңдөгү сүрдү байкап турам. Чоң кара көздөрү менен эч нерсени түшүнбөй карап алган наристеге жылмайып койду.
кайра кызга сунду. Бара берсеңер болот. Анын сөзүн уккан экөө дароо аркы жактагы тигилген эски чатырды көздөй кирип кетишти. Биздин баатырларда өзгөрүү барбы? Дагы бир тарапта бир топ болуп өзүнчө машыгып жаткан жоокерлерди аралай көзү менен сынап карай өттү. Өзгөрүү бар. Мурдагыдан кыйла жакшы, шеф. Эч кандай кыйынчылык жок. Жанындагы киши ары бери жакта бардык болуп жаткан нерселер менен тааныштырып жатты. Эң мыкты. Америкадан кабар келдиби? Жок, шеф. Биз дагы күтүүдөбүз. 2-3 күндө кабар угуп каларбыз деген үмүттөбүз. Тиги киши күнөөлүүдөй күңк этип сүйлөп ала башын жерге сала койду. Өзүң билесиң да, мынчалык кечикпешибиз керек. Жигиттердин бирин жибер, кабар алышсын. Эгер колунан келбеген болсо, көзүн тазалашсын. Биздин ким экенибиз билинип калбашы керек. Анын канчадан бери изибизди ача албай жүргөнүн жакшы билесиң. Эгер азыркы шартты колдон чыгарсак болбойт. Жок, мындайды ойлогонун да мүмкүн эмес. Ошондуктан эң мыкты тандалган жигиттерди жөнөт. Сыягы өтө кооптуу тапшырма окшойт. Жанындагы кызматчысы шефинин оозунан чыгаар замат айтканын кылууга шыпылдап жөнөп баратты. Колдорун артына алып, ары бери басып, бүтүн ээн талааны тиктеп алып, арсыз ыржайып күлүп койду. Кудум эле кинодогу кара чүмбөт жоокерлердей кийинишкен ыкчам, чапчаң жигиттер машыгып жатышкан. Биринен бири сүрдүү, бычакты кантип ыргытып, кантип душман жолун торогонду, деги эле уруштун бүтүн ыкмаларын үйрөнүп жатышкан жигиттер бир гана өздөрүн коргоо үчүн бүтүн болгон аракетин кылып, болбосо каршылашын өлтүрүп жок кылып салуудан да кайра тартпаган жигиттер эле.